أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал берсин, кең ырыскы баардык оорулардан шыпа берсин. Жаратканым Алла Таалам баарыбызды пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурайт эле дуасында: "Я Алла, капысынан күтпөгөн жакшылыктарды насип кылгын" депчи. Капысынан күтпөгөн жамандыктан сактагын деп. Кээде бир жамандык болот, күтпөстөн, билинбестен, ойдо жок, капысынан келип калат да, ошондойлордон. Кудайым иншалла баарыбызды жакшылыктарды насип кылсын. Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам окуяларды айткан, бизге чейинки болгон коомдор, пайгамбарлар, алар кандай бактылуу болду, кандай бактысыз болушкан. Бизге чейинки коомдор. Алла Таалам эмне үчүн аларды айтып атат? Кур'анда зикир кылып койду. Бул Кур'ан акыркы китеп, Алланын ыйык китеби, улуу китеби, өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, туура, таза, так, адам баласына адилеттүүлүктү үйрөткөн, чындыкты үйрөткөн китеп, таза жашоону үйрөткөн китеп. Кур'ан-ы Каримдеги окуялар, кыссалар пайгамбарыбызга айтып, эмне үчүн? Жүрөгүңдү бекемдеш үчүн айтып атабыз. Сыноолор келген силерге чейинкилерге деле. Саңа да келип атат. Эми үммөтүңө айтып кой, кыямат күнгө чейин деле сыноолор келет. Бирок вана акибатул муттакин, Кудайдан корккон адамдар үчүн жыйынтык ошолордун акысында, ошолордун тарабына чыга берет экен да. Демек, учурунда бир аз сырткы көрүнүштө кыйналыш болушу мүмкүн, сыноолор болушу мүмкүн, бирөө зулумдук кылып атат, бирөө дагы жаманаттуу кылып атат. Бирок сабырдуулук менен, пайгамбарлардын окуясын уксак, сабырдуулук менен аларга кандай кыйын сыноо келбесин, алардын Аллага болгон ишенимде өзгөрүү болгон эмес. Алардын ибадатында өзгөрүү болгон эмес. Адеп ахлактарында, мүнөздөрүндө өзгөрүү болгон эмес. Ушундай туруктуулукту истикамат деп коет. Ушундай туруктуулукту истикамат. Пайгамбарыбыздан сураганда эң алгач ыйман келтирип, андан кийин истикамат. Ошо ыйманда эми туруктуу бол деген сөз да. Мынакей Кур'ан-ы Каримде бир топ пайгамбарлардын окуяларын айтат. Бүгүнкү сабак кыссату Лут алейхиссалам. Лут деген пайгамбар болгон, ошонун окуясын Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып берген. Лут пайгамбар бул Ибрахим пайгамбардын доорунда келген. Ибрахим пайгамбардын доорунда келген. Ибрахим пайгамбардын бир тууганы Харан, ошол Харандын баласы Лут болот. Мындайча айтканда бир тууганынын баласы болуп атат да. Агасынын баласы Лут пайгамбар. Ибрахим пайгамбар, булар болсо өзү Ибрахим, Харан, Нахур деп 3 бир тууган болот экен. Ошол Ибрахим ал пайгамбар болду. Ал эми мына Харан, ушунун баласы Лут пайгамбар болот. Иниси эле болуп атат да. Мурунку заманда туугандар бир учурда 2 пайгамбар келе берет эле. Муса пайгамбар менен Харун пайгамбар бир учурда эле болгон. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын өзгөчөлүгү ал келгенде башка пайгамбар болгон эмес. Болбойт дагы да. Бир учурда 2ден 3төн пайгамбар Алла Таалам өзүнүн өрөөнүнө, аймагына жараша пайгамбар кылып берген да. Бирөө мисалы Мисырда, бирөө Мадианда, бирөө Шамда, бирөө Иракта болупчу. А биздин пайгамбарыбыздын бир өзгөчөлүгү, пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт, мурунку пайгамбар келгенден кийин аркасынан пайгамбар келчү. Пайгамбар эмне үчүн Алла жиберет эле? Адам бузулганда, адамдын аң сезими, пикири, ишеними, жүрүш турушу бузулганда, жашоосу бузулуп күнөөгө батканда, ушуларды туура жолго салыш үчүн пайгамбарларды жиберет эле. Пайгамбарлар келип, алар завод ачкан эмес, фабрика ачкан эмес. Алар бу дүйнөгө келип туган, алар эмне кылды дей турган болсоңуз, бу дүйнөгө келип адамдарды оңдошкон. Адамдарга туура акыйкатты көрсөтүшкөн.
чыныгы бактылуулуктун жолун аларга көрсөтүшкөн пайгамбарлар. Ошон үчүн бузулган коомго пайгамбар келип туруп мээнет кылат эле. Себеп пайгамбарлар бул эң боорукер адамдар, эң таза адамдар, ана эң бактылуу адамдар. Биздин ушунда Аллага баш ийгиле, Алладан башкага силер сыйынбагыла, жана мен айтканым аткаргыла. Анткени мен Алланын өкүмдөрүн силерге жеткирем, ошону аткаргыла дейт эле да. Мынакей. Атадан дагы, энеден дагы боорукер болот пайгамбар. Пайгамбарлар күнөөдөн сак болот. Күнөөдөн Алла Таала алар сактап койгон. Эми ошо пайгамбар келгенде мээнет кылат эле дейт. Алла Таалам пайгамбардын мээнетинин натыйжасында элдердин жүрөгүнө ыйман берет эле, хидаят берет эле, акыл эс берет эле, бактылуу кылат эле. Пайгамбар өлдү, мээнет токтоду. Мээнет токтогондон кийин шайтандын мээнети башталат. Кайра адамдарды бузат. Бузукулукка, кан төгүүгө алып барат, кагышууга алып барат. Адамдарды айвандан, адамды касиеттен чыгарып туруп, айван эле кылып, жырткыч эле кылып коет. Анан кайра экинчи пайгамбарды жиберет. Ушинтип пайгамбардан кийин пайгамбар келип турган. Ал эми биздин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенден кийин болду. Анын артынан пайгамбар эми келбейт, пайгамбарчылыктын мөөрү басылып, акыркы пайгамбар болуп келген да. Демек, пайгамбарыбыздын башка пайгамбарларга болгон айырмасы. Биринчиден, мурунку пайгамбар бир өрөөнгө келген болсо, бир коомго келген болсо, биздин пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка келген. Так, бир. Экинчиси, мурунку пайгамбарлардан кийин да пайгамбарлар келип турса, биздин пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт. Үчүнчүсү, мурунку доордо бир учурда 2ден 3төн 4төн пайгамбар болуп турган болсо, биздин пайгамбарыбыз келгенден кийин ал менен чогуу бир да пайгамбар болгон эмес да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзү айтат, Алла Таала ушу өзгөчөлүктөрдөн берген, менин ушу капырлардын жүрөктөрүнө 1 айлык узактыкта аларга сүрүмдү салып койгон дейт мына. Жана жерде Алла Таала мага мечит кылып берди, таза кылып берди дейт. Мисалы, мурунку коомдордо, үммөттөрдө алар дуасын кабыл кылдырыш үчүн, ибадатын кабыл кылдырыш үчүнчү, ибадатканаларына барат эле да. Үйүндө, көчөдө ибадат кылса кабыл болбойт эле. Биз бүгүн төө ашыда намаз окусак дагы кабыл. Түшүндүңүздөрбү? Тияк бияктарды сапарда болсок дагы мынандай кылып койду. Алла Таалам ушундай бизге жердин бардыгы мечит кылып берип койду. Жердин бүткүл эле жайлоодо окуйсузбу? Шаар кайсы жерде? Сапардасызбы? Төө ашуудасызбы айтып атканым? Ушун Алла Таалам пайгамбарыбыздын мынакей кереметинен, касиетинен ушундай өзгөчөлүктөрдү бизге берип койгон туугандар. Мейли эми мынакей Лут алейхиссалам бул ушу Садум деген ушу бир шаар болгон экен, Ирак, мына Ирак Шам мамлекетинин ортосунда, ошол жерде болгон. Демек Ибрахим пайгамбардын бир тууганынын баласы, агасынын баласы болуп атат. Лут алейхиссалам. Өткөндө биз сиздерге айтып берген элек. Качан Исхак пайгамбардын кушкабарын алып келгенде периштелер 2 иш менен чогуу келген эле. Ибрахим пайгамбардын алдына келди. Эмне деди? Сизге кушкабар айтыш үчүн келдик. Исхак пайгамбарды, Исхак деген балалуу болосуз депчи. 100гө чыккан, аял 90го чыккан, төрөй турган мезгил эмес да. Бирок кушкабар айтып атат. Экинчиси, анан кийин Ибрахим пайгамбар меймандостугунан дароо куурулган жакшы ушул музонун этин даярдап алып келе койду. Меймандос эле алар жебей коюшту. Ошондо коркуп калды, чочуп калды. Эмне үчүн булар башка максатта келген окшойт менин үйүмө депчи. Мурун душмандык кылсачы, бирөөнүн үйүнө барып нан істейбейт экен да. Бурун кое тур дейт экен, аз биз өзү сүйлөшө турган ишибиз бар да дейчи. Анан Ибрахим пайгамбар чочулап калганда эмне болду? Айтты да, биз инсан эмеспиз деди да. Сиз кыжалат болбоңуз деди. Биз периштебиз. Биз мына Лут пайгамбардын коомуна кетип атабыз талкалаганга. Алланын азабын түшүргөнгө. Ал жерде Лут барго десе, билебиз биз да аны жакшыраак билебиз, Лут пайгамбар бар экен. Алла Таала мындай коомчу пайгамбар келип туруп, оңдогонго аракет кылып, ыйман келтирип оңолгон оңолот, оңолбогону бузук боюнча тура береби? Эми Алла Таала ошол коомго азапты түшүрө турган болсо, биринчи пайгамбарды чыгарат экен ал айылдан. Ал жерден, ал кыштактан пайгамбарды чыгарат экен. Чыгарып туруп, калганынан аны азаптайт экен. Калганынан пайгамбар болуп туруп азаптабайт. Пайгамбар болуп туруп азаптабайт. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде да ушундай чечим айтып койгон. Мухаммад, сен болуп туруп, биз эмеге азаптабайбыз деди. Азаптабайбыз. Экинчиси, эгерде алар истигфар кылып турса, аларга азап түшпөйт деп. Хазрат Али разыйаллаху анху айтат,
Бул үммөттүн башынан азап келбегендин эки эле себеби бар. Биринчи пайгамбарыбыздын бар болгону, экинчиси пайгамбарыбыз өтүп кетсе, анда истигфар, Алла Тааладан кечирим сураган эле болсо, ошо коомго азап келбейт дейт да. Эми мынакей Лут алейхиссаламга ошол жерге келип, адамдар аябай бузулуп, сөздү укпай, анда ушундай жаман иштерге, күнөөлөрдө аша чаап, таптакыр жаман жакшыны ажырата албай, ушундай бир мажлистеринде дагы күнөөлөр ачык болот эле. Адамдар даже ошо маскарлап, адамдардын жолун тосушат эле, отуруп алат эле. Анан кийин бардык күнөөлөрдөн дагы ашыкчасы эркекке эркек кошулган ошол Лут пайгамбардын коому болот. Мына ошолорго анан кийин азаптын түрү келген да. Ошо Садум деп мынакей мына Чёрный море, Мёртвое море деген бар. Бүгүнкү күнгө чейин ошонун немелери бар. Адамдар үстөмөн чапканда көмкөрөсүнөн жатып калган, асмандан именной таштар келип башына соккон, ага чейин Жабраил периштени кыйкырганда кулак жүрөгү жарылган. Бул Алланын азабы менен тамашалашпаш керек ал. Мынандай ушундай Лут пайгамбардын немесине болгон. Лут пайгамбардын үй бүлөсүнө Алла Таала ыйман келтиргенин сактады. Бирок аялы ошол жаман ишке шерик болгондун себебинен ага да азап келген да, аялына. Аялы өзү бузуку болгон эмес. Зынакор, астагфирулла, алиязу билля, андай болгон эмес. Бирок кафир болгон. Ошол жаман иштерге барганда ушинтип айтып коет эле, жаман иштерге баргандыктан себебинен азапталган да. Ошон үчүн алар адам баласынан ушул бу дүйнөгө жаралгандан бери ал ошондой жаман ишке эч барган эмес, бир ошол Лут пайгамбардын коому ошолор баштаган да биринчи. Мына Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Ва Лутан из кала лиқаумихи ататуна аль-фахишата ма сабақакум биха мин ахадин минал аламин." Лут пайгамбарды Алла Таала жиберди. Ал коомуна айтат эле: "Эмне силер уятсыз ушундай ишке барасыңарбы? Силерден мурда ааламда бир дагы адам кылган эмес мындай." Кандай? Эркекке эркек. Мынакей бүгүнкү күнү азында Европаны карасаңыз, Американы карасаңыз, официально булар экөө нике. Мынакей. Жазып коюп атпайбы? Да булар болсо ал башка бирөөнү багып алат экен, анан ошого буну бала кылып алат экен. Буну айван кылбайт булар. Алла Таалам табиятта ушундай жараткан. Табиятта ушундай жараткан, айгыр бээ кылып жараткан. Кошкор кой кылып жараткан. Бука уй кылып жараткан. Алла Таалам табиятында. Мейли канаттууларга келиңиз. Канаттууларын карай турган болсоңуз дагы короз, тоок кылып жараткан. Алла Таалам табиятында. Бу табият айвандар кылбаган нерсени силер кыласыңар, ушундай акмакчылык кыласыңарбы деп эскертүүлөр берилип атат. Иннакум лататуна риджала шахвата мин дунин ниса. Силер аялдар турса, алар таштап коюп, ушу өзүңөрдүн кумарыңарды кандырыш үчүн эркекке жакындайсыңарбы? Бал антум каумун мусрифун. Силер четтен ашкан коом экенсиңер. Четтен чыгып кеткенсиңер силер деп атат. Ва макана жаваба каумихи илля ан қалу ахрижухум мин қариятикум. Алардын жообу Лут пайгамбар аларга дават кылса, жакшылыкка чакырса, боорукерликке чакырса, алар не кылды? Алардын айткан жообу мындай болду. Мынаны ушу айлыңардан чыгарып салгылачы деди. Ача чыгарып салгылачы. Иннахум унасу ятатахарун. Булар өтө таза болгон адам экен го деп кара. Азыр деле ушундай болуп калды. Таза адамдарды жамандап калды. Жаман адамдар макталып калды. Бул кыяматка жакындын белгиси ушундай болот. Аферистер болот дагы, чынчыл жакшы адамдар жамандап ага жалажа болот. О кыяматтын белгилери болот тугандар. Жаманды жакшы мактаган, жакшыны жамандаган бул кыяматтын белгилеринен болот туган. Кудум ушундай булар таза деп силер деп ана арам ойлор ушундай деп айтышты да. Fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Allah Taala aytат, жыйынтыгында не болду? Биз аны, Лут пайгамбарды, жана анын үй бүлөсүн куткарып койдук азаптан, бирок аялы аркада калуучулардан болду. Лут пайгамбарга айтылган: азап келет, сен үй бүлөң эртерээк алып чыгып кет, бирок арканы карабагыла деген. Арканы карай турган болсоңор анда чатак болот. Эч ким караган эмес, Алла Тааланын буйругу, артыңарды карабагыла деген. Бирок Лут пайгамбардын аялы артын кара бергенде, ага чейин эле Алла Таалага баш ийбейт эле. Алланын өкүмү келди, азап келет, артыңы караба. Дагы эле өкүмүнө баш ийбей артын карады эле. Болду. Ошол азап түштү, башына түштү да. Мына кетип калгандар анан.
Не болду анын жыйынтыгында? Ва амтарна алейхи матара. Алла Таала аларга айтат, биз ташты жаадыртканбыз асмандан. Биз ойлой турган асмандан кар жайт, мөндүр жайт, жамгыр жайт, суу. Биз ушуларды эле көрүп көнүп калганбыз да, туган асмандан от да жаган учурда. Кудай сактасын, Алланын кары келгенде асман, ушу көрүп турган асман, жамгыр жаап аткан, мөндүр жаап аткан, кар жаап аткан ушу асманда таш жаган, таш жаган, таш. Алла субханаху ва таала болгондо да ушундай таштар жаган, айтпана кандай азап бериле турган таштарды. Алланын ошон үчүн карын чакырбаш керек. Алла Тааланын азабын чакыра турган, Алланын азабын. Ошон үчүн айтат да, баягы Алла арам кылып койгон нерселер бар го. Эмне үчүн арам кылып койду? Бул арам кылып койгон. Ушундан сактануунун аты таква дейт. Анан ушудан корко турган нерсе дейт бул. Таква деген сөз сактануу, коркуу деген сөз да. Бул биринчиден, бул корко турган нерсе, анткени Алла Тааланын азабын чакыра турган нерседен биз коркушубуз керек да. Алла Тааладан коркушубуз керек. Иман Алла Тааладан коркууга чакырат. Мынакей мына жерде эмне деп атат? Фандур кайфа кана акибатул мужримин. Эми карачы, мына мужрим күнөөкөрлөрдүн акыбети эмне болду? Эмне менен бүттү дейт. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деп айтып берет. Эми Ибрахим пайгамбар менен бул экөө бир доордо болду деп атпайбызбы? Ушул жерде айтат: "Я Ибрахим, а'рид ан хада, иннаху кад жаа амру раббик ва иннахум атихим адабун гойру мардуд." Эй Ибрахим, мындан жүз үйрүгүн дейт. Мындан акыйкатта сенин Роббиңдин өкүмү келген, жана аларга ушундай азап келет, кайтарылбай турган дейт. Мындай айтқанда Ибрахим алейхиссалам ушуна ортого түшө калып айтты эле: "Ай, айерде Лут бар. Айерде азаптабагыла, азап чүрбөгүлө" дегенде, "Сен кийгилишпей эле кой" деди да. Биз билебиз айерде ким бар, ким жок. Аны чыгарып туруп, анан бир да мусулман үйдө калбайт, иман келтирген калбайт, анан биз аны азаптайбыз аны деп. Мындай деди. "Валамма жаат русулуна Лута сиа бихим ва даqa бихим дар'a ва qala hada yawmun asib" дейт. Жана качан биздин периштелер Лут алейхиссаламга келгенде, анда алардын себебинен жаман абалга түштү. Жана алар аркылуу жүрөгү сыгылды. Жана бул күн өтө оор күн деди да. Себеп дегенде Лут пайгамбарга келген периштелер чырайлуу, сулуу жигит балдардын өңүндө келишкен да. Ал Лут пайгамбар эмне үчүн сыгылды? Эмне үчүн жүрөгү сыгылды? Эмне үчүн жаман абалда болду? Кап, мага эми бул коноктор келди. Мына айвандар дагы асылбаса эле депчи. Мына айвандар асылып мени уят кылбаса, шерменде кылбаса экен деп мынакей. Ошон үчүн жүрөгү сыгылып жаман абалда. Аларга айтат эле: "Мына менин кыздарым бар. Эгерде кумарыңарды кандырсаңар, мына ак нике менен аялдарым турат го. Сен жок, сен билесиң да бизди" дейт. Биз ал аялдарга, кыздарга биздин аны каалообуз жок дейт аларга. Мынандай айвандар бузулгандан кийин Алла Тааланын азыр азабын угуп турасыз кандай болгон. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الله أكبر. Жана анын коому, Лут пайгамбардын коому анын алдына жүгүрүп келишти. Коноктор келгенде. Жана мындан мурда алар жаман иштерди кылышат эле. Лут алейхиссалам айтты: "Эй коомум, мына менин кыздарым. Булар силер үчүн тазараак. Ошондуктан Алладан корккула, жана мени конокторумдун алдында шерменде кылбагыла. Коноктордун алдында шерменде кылбагыла. Эмне силерден бир дагы туура жолго жүрүүчү адам жокпу" дейт. Бир дагы туура жолго адам туура адам барбы дейт. Туура жолго жүрүүчү адам барбы? Жокпу дейт. Шумаягы Лут пайгамбар коноктор келгенде анан айтты, анан акырында анан кыжалат болгондон кийин анан айтты да: "Эй Лут" деди. "Кыжалат болбоңуз, биз инсан эмеспиз" деди. "Булар келе берсин" деди да. "Инсан эмеспиз" деди. А буну азыркыны буларды ким сатып койду? Лут пайгамбардын аялы сатып койду. Луттун үйүнө коноктор келди деди да. Чырайлуу балдар келди. Андай чырайлуу жүздөгү, андай чырайлуу балдар ааламда жок деди да. Атигилер жүгүрүп келди. Мына Алла Таала айтып атпайбы Кур'ан-ы Каримдечи? Эмне деп атат? "Юхрауна илейхи." Жүгүрүп шашылып келишти да. Алар периште да, периште. Периште бир канат менен урганда биринчи көздөрү солуп калган.
Баягылар айвандар психикасы бузулган эркектерге асылып, булар ушу балдар депчи. Канат менен чапканда эле көздөрүнө солган барды. Андан кийин не деди? Қалу лақад алимта ма лана фи банатик мин хаққин ва иннака та'ламу ма нурид. Алар айтышты. Лут коомдун бузуку коому. Чындыгында сен билесиң, сенин кыздарыңа бизден эч кандай талабыбыз жок. Жана сен өтө жакшы билесиң, биз эмнени каалап жатабыз дейт мына. Лут пайгамбарга жооп бергенин кара. Қала лау анна ли бикум кувватан ау аби иля рукнин шадид. Лут пайгамбар айтты, аттиң, менин силерге каршылык кылууга күчүм болгондо деди да. Алар көп да. Лут пайгамбар жалгыз. Каршылык кылганга мен күчүм болгондо, мен силерге ошо каршылык кылып туруп жазаңарды, сазайыңарды берет элем деген сөз айтып да. Же бир бекем таянычка баш калкалай алганымда дейт. Демек ушундай бир тууган уруктарым болгондо, менин өзүмдүн күчүм болбосо дагы башка тууган тааныштарым болгондо, ушу силердин мындай жаман иштериңерден күч менен токтотот элек дегенде сөз болуп атпайбы? Ушу Лут пайгамбардан кийин анан Алла Таала кандай пайгамбар жибербесин, ага сахаба, аларды колдоочу, аларга күч кыла турган адамдарды кошо жараткан да. Мынакей Иса пайгамбарда деле аларда ман ансари илаллах калал хавариюна нахну ансаруллах. Хавари деп коет Иса пайгамбардын жанындагы жолдошул эмедечи, жанында турган күчтүүлөрдү балдар ыйман келтирген, алар хаварилер. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жанында жүргөндөрдү сахабалар деп коет. Ошодон кийин Лут пайгамбардан кийин бери анан бир дагы пайгамбардын жөн Алла субханаху ва таала андай не деп коебуз эми жардамчысыз, азыркында таянычсыз пайгамбарды Алла Таала жөнөткөн эмес да. Бул азыр не деп атат? Лут алейхиссалам айтып атат, аттиң дейт, силерге каршылык кылууга күчүм болгондо дейт. Же бир бекем таянычка баш калкалай алганымда, ошондо мен силерге көрсөтөт элем дейт да. Демек бекем таянычка баш калкалай алганымда дегенде ушу бекем ушу туугандарым, досторум болгондо ушу мен тарапты колдоп турганчы, анда мен силерди билет элем эмне кылышты деген сөздү айтып атат да. Не деди? Қалу я Луту. Алар айтышты, Лут, инна русулу раббик ла ясилу илейк фа асри би ахлик би қит'i минал лей ва ла ялтафит минкум ахадун илля имратак иннаху мусибуха ма асабахум инна мау'идахум ас-субх алейса ас-субху би қариб. Периштелер айтышты, Лут, биз сенин Роббиңдин жиберилген периштелерибиз деп ошондой айтты да. Бул капырлар эч качан саңа жете алышпайт. Ошондуктан сен түндүн кайсы бир бөлүгүндө өз үй бүлөңдү алып, айылдан жөнөп кеткин. Жана силерден эч ким аркасына бурулуп да карабасын. Ооба, бир сенин аялың сени менен бирге кетпейт. Ага да аларга жеткен бале жетет. Албетте аларга убада кылынган убакыт, азаптын түшүүсү таңгамал деди. Таңгамал, убада кылынган азап качан түшөт? Таңгамал түшөт. Эмне таң жакын эмеспи деп койду. Лут пайгамбар айтты да, эми эртерээк түшсө болмок эле депчи. Мына ушундай мына акмактарга ушуларга эртерээк эле түшүп жок болуп кетпей беле депчи. Ошондой айтып атат. Ана периштелердин айткан сөзүн караңыз. Эмне таң жакын эмеспи дейт. Кичине сабыр кылып тур, кичине таң сабыр кылып тур. Таң азыр эле дейт. Мынакей Алла субханаху ва таала башка жерде мындай деген: "Каддабат қауму Лут бин-нудур, инна арсална алейхим хасибан илля ала Лут наджайнахум бис-сахар." Саркы маалда Алла Таала Лут пайгамбарды куткарат дагы, ошо саркы таң ата турган маалда буларга анан кийин азап түшөт да. Буларга азап түшөт. Не деди? Фаламма жаа амруна жаална алияха сафилаха ва амтарна алейха хижарата мин сиджин мандуд мусавваматан инда раббик ва ма хия мин аз-залимина бибаид. Алар айтышты, кийин качан биздин өкүмүбүз келгенде, биз ал жайлардын үстүн астын кылып койдук, жана аларга күйгүзүлгөн чопо таштарды тынымсыз жадырдык дейт. Бул туугандар мындай болгон. Биринчи мына жерде фахадат хумусайхату мушрикин фажаална алейха сафилаха ва амтарна алейхим хижарата мин сиджин. Азаптын түрлөрү айтылат Лут пайгамбарларга. Алымдар мындай дегенде, биринчи кыйкырык болгон экен. Жабраил алейхиссалам периштенин бир кыйкырганда, булардын баягы кулагындагы
катуу үн чыкканда кулак жөнү жарылат экен да. Жүрөк кулак ошол жерде жарылат. Экинчиси ошол жерде 7 мындай айыл кыштак болгон экен. Ошо 7-өн тенчи көтөрүп, о асманга булутка чейин алып барып туруп, үстөмөн кылтып таштаган экен, жерге соккон экен. Жерге соккондо жерге кире кеткен да булар. Экинчи азап болдубу? Үчүнчүсү үстүлөрүнөн ар бирине именной 400 миң деген дагы эме бар, риваят бар. 400 миңдеге жакын киши жашаган экен. Ошол 7 айылда. Ошон ар биринин үстүнө именной таштар болгондо да ушундай боронду шамал менен келген таштар ар бири чокусуна соккон да ушундай. Мынандай кылып Алла субханаху ва таала калтырып койгон тугандар. Жөнөкөй болгон эмес бул. Алла таалам ушундай эскертүүлөрдү берген. Башка жеринде мына Алла субханаху ва таала айтат: "Эмне болду силерге мындай?" деп. Алла таалам: "Ни'мата мен индина кадалика назиман шакар" деп. Мынакей Лут пайгамбарды саркы убакта куткардык. Бул биздин тараптан неемат болчу дейт. Неемат болчу. Ошондой эле биз ушинтип шүгүр кылуучуларды, ыйман келтирүүчү адамдарды куткарабыз деп коомдо келип атат демек. Алар болсо чындыгында Лут пайгамбар Алла таалага ибадат кылганга чакырды, ширк келтирбегиле деп чакырды. Аларды жаман уяттуу, жаман иштерден, арам иштерден токтотту, бирок алар кабылга кылган жок, ыйман да келтирген жок. Бир адам дагы тыйган нерсесинен токтоткон жок, балким ошол эмесинен арам иштерин уланта беришти. Жыйынтыгында ушун менен бүттү. Болбосо мынакей бериш айтканы кола инна фиха лута. Айтпады Ибрахим ал жерде Лут бар десе, колу нахну а'ламу биман фиха. Периштелер айтканы, биз билебиз ал жерде ким бар экен депчи. Да. Жабраил периште ошо баягы айылдардын эмеси канатын эле көтөргөн экен. Kunna sab'amudun deyt, ошо 7 кыштак шаар болгон экен да. 400,000 насама дейт, ошо 400 миң деп. Канатын эле көтөрүп туруп элечи. Көтөргөндө да ушундай көтөргөн экен, субханалла, айтып атам го, булутка жакын алып барып туруп анан кийин үстөмөн кылып туруп жерге соккон экен да. Аллахтын азабынан ким кутулат эле? Ким куткарат эле? Мына Кур'анда Алла таала айтат: "Дарабаллаху масала лиллазина кафару имраата Нух ва имраата Лут كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين" дейт. Мына Тахрим сүрөсүндө Алла таала мисал баян кылып келтирип атат. Ой туугандар, угуп алгыла. Алла таала мисал баян кылат кафырлык кылган адамдар үчүн Нух пайгамбардын аялын жана Лут пайгамбардын аялын. Туугандар, эки пайгамбардын аялы, эки пайгамбар. Нух пайгамбардын аялы, экинчиси Лут пайгамбардын аялы. Бул экөө. Булар туугандар кафыр болгон. Бирок зына кылуучу болгон эмес. Билип алыңыздар. Алла таала пайгамбардын аялын андай бузуку аял кылбайт. Кафыр болушу мүмкүн, зына кылышы мүмкүн эмес да. Түшүнүңүздөрбү? Эмне деп атат? Ал экөө дейт. Биздин салих бенделерибиздин алдында болчу. Ким эле? Нух пайгамбардын аялы болчу. Нух пайгамбар салих. Лут пайгамбардын аялы болчу. Ал да салих. Кийин соң ал экөө кыянат кылды деген да. Кыянат кылды деген эмне да кыянат? Динде кыянат кылды. Бирок ошол экөө Алланын азабынан алардын ушундай жамандыгы сактай алган жок. Анан аларга айтылды: "Дозокко киргиле, отко киргиле." Кирүүчүлөр менен бирге дейт. Ибн Аббас радыйаллаху анху айткан: "Ма багат имраату набийин катту." Дегени бир дагы пайгамбардын аялы андай зынакор болгон эмес деген сөз. Жараткан Алла таала баарыбызга туура түшүнүк берип, алхамдулилля пайгамбарыбыз келип бизге кандай деген таза шарият алып келип берди. Өзү зына арам нерсе. Лаватат деп мына бул азыркы андан дагы жаман эркек менен эркек бизге андай
батыштын маданияты болбойт туугандар. Биз алхамдулилля ата бабаларыбыз кыргыз эли дагы, мурунку ата бабаларыбыздан даже айвандан дагы төмөн да булчу. Айван кылбаган ишке ошолор уруксат берип акылы менен. Бирок азыр көрүп атышат анын кесепетин өздөрүчү. Эми ошончо дагы ошолордун аракети болуп атат. Ушу барып туруп ушундай жерлерге киргизейли дегенчи. Карагандай. Ошон үчүн иншалла биз дайыма дуа да кылышыбыз керек. Анан өзүбүзгө түшүнүгүбүздү дагы башкалар менен бөлүшүп, туура түшүнүктү, туура маданиятты, таза түшүнүктү, таза жашоону дайыма бири-бирибиз менен бөлүшүп, башкаларга дагы жеткирип турушубуз керек туугандар. Айтып, эскертип турушубуз керек. Мына Кур'анда Алла Таала бекер айткан эмес. Эгерде ошондой боло турган болсоң, мына окшогон азапты күтө бер деген сөз да. Алла Таалам сабырдуу, кичине мындай мөөнөт берип кое берет да. Мөөнөт берип койгону көбүрөөк жыргап алсын дегендин мааниси эмес. Мүмкүн тоба кылып калар, кайтып калар деген максатта берилип атат. Дагы болбой баратса, ананки чокусу менен сайлат да. Сураларга өтөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менин сурайын дегеним, банктардан кредитке акча алып, соодага иштетип, пайда көрүп жатам. Бул тапкан пайдам адал акча болуп эсептелеби? Адал акча болуп эсептелбейт. Бүгүнкү күндө туугандар, Кудайга шүкүр, Кыргызстанга дагы Алла Таалам өзү мээримин чачыратып, ислам принцип каржылоосу банктарыбызда ушундай ачылып калды. Ошол принцип каржылоолору менен эгерде алып иштетсеңиз мейли. Бирок адам менен иштегенде делечи, банк эмес түлөздөр адам болсо деле, мындан ошол бир процентке акча алып, мисалы 1000 сом, 10 000 сом алдым дагы, мен сизге айына 500 сомдон төлөп берип турам, анан иштетип тура берем. Бул болбойт, арам болуп калат туугандар. Шариятыбызда процент болбойт. Анан көрөк чогуу иштешүү деген бар, музараба деген бар. Менин агам эжемди катуу сөз менен айтып, көңүлүн оорутуп койгон. Кечирим сураңыз десем, макул болбой жатат. Кантип экөөнү жараштырсак болот? Өзү туугандар, эки адамды жараштыруу өтө улуу сооп, биринчи билип алыңыз. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, намаз окугандан да, садака бергенден да, орозо туткандан да сооптуураак амал айтайынбы? Айткыла дедиле, экөөнүн башын бириктирүү. Эки урушуп кеткен, эки дос, эки тууган, эми эгерде үй бүлө боло турган болсо, ал андан да соо көбүрөөк да. Ушу экөөнүн башын бириктирүүдө жалган сүйлөгөнгө шариятыбыз уруксат берген. Ушу экөөнүн башын бириктирүүдө шарият уруксат берген жалган Аллахумма салли ала Мухаммад сүйлөгөнгө. Эми эки мусулмандын башын ажыратууда чын сөзүңдү айтканга да уруксат берген эмес. Мен түшүндүрө алдымбы? Караңыз, канчалык ынтымактын мааниси канчалык. Ынтымак ислам динибизде кандай орунда турат. Биз бүгүн маани бере элекпиз бугачы. Тууган, ушу эки урушуп кеткенди элдештириш үчүн буга айтасың мисалы да, ай, сени ол жакшы көрөт экен. Менен ката кетти деп эле алып отур. Антип айткан эмес бул. Сен өзүң тарабыңан айтып атасың да. Сени сыйлай турбайбы? Да, менен ката кетти, билем ушул шайтан аралап кетти да. Болбосо мындай болот эле, болсо бунун эле көп эле жакшылыгын көргөмүн деп айтып атат деп, бундай айтпаганда айтып атасың сен. Сен буга айтып атасың эми. Ал өйдө жаман пушайман болуп отурат. 2-3 күндөн бери жүрөгүм сыгылып, уйкум деле жок. Эмне үчүн ушундай кылдык? Кап, бекер эле болду да ушу мамиле. Менен кетти деп алып отурат дегендей кылып. Ушу ал деле айткан эмес мындай. Ошондой кылып, мисалы элдештирип койсоңуз, бул айтылган эмес сөздөрдү. Сиз айтып атканда мындай жалган сөз болуп атпайбы? Ошондойго шарият уруксат берет. Шарият бир жерде уруксат берет, жалган сүйлөгөн фарыз болуп калат. Жалган сүйлөгөн эмне болуп калат? Эгерде бирөөнү көрсөңүз, зулумдук менен өлүмгө жазасына тартылып ата турганын. Түшүндүңүзбү? Билесиз, сиз бул акыйкат. Буда эч кандай күнөө жок. Бирок ушуну зулумдук менен эми азыр өлүм жазасына тартылып атат. Ошол учурда эгерде жалган айтып болсун ушунун өмүрүн сактап калыш мүмкүн болсо, сизге жалган айтуу фарыз болуп калат. Мындай маселе бар тууган. Атак бизде динибизде жалган айтуу болбойт.
жалган айтуу арам, бардык динде жок. Бирок мынандай учурларда шариятыбыз уруксат берген да. Ушундай учурларды карап туруп. Эми эки мусулман же болбосо аялы менен күйөөсү ушу экөөнө сиз бир чын сөздү айтсаңыз, экөө ажырашып кетиши мүмкүн да. Же экөө душмандашып кетиши мүмкүн. Касташып кетиши мүмкүн. Ортодогу мамилеси бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондой акыйкат сөздү айтканга сизге тыюу салып койгон. Мынакей туган. Динибиз кандай. Ошон үчүн сен айтарым, дуада кылгыла. Экөөнү элдештиргенге аракет кылган жолдору көп. Чайга чакырып, аны мактап, буну мактап, ортосунда тигиндей кылып, сөз. Кудай кааласа, жылуу сөз менен, жакшы сөз менен жылан ийинен чыгат дейт. Бул жөнөкөй нерсе эмес экен да, сөзчү. Тил ошо элеги бир эле учурда тил жумшак болгону менен катык сөөктөрдү талкалайт. Макулсуздар да. Бирок ошол эле кезде тил туура эмес, иштей турган болсо ушундай сөөктөрдү талкалайт. Удан дагы жаман тилчи. Бул башкаларды да талкалабай, ал өзүнүн ахиретин түбөлүтү талкалап дозокко сала турган тил болот. Бирок ошол эле кезде тилди туура иштете турган болсо, канча адамдын башын кандан сактап калат да. Дальше. Мен бир тууган эжемдин маарекесинде мал жана башкаларын алып барам. Эжемден кайтарым жок. Эмне кылышым керек дейт. Сиз берешен экенсиз, эжеңиз сараң экен. Берешенге Алла Таалам убада берген. Не деген? Көбөйтүп бере берем деген. Сараңдык шайтандын досу болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга кат айткан, бухул деп коет сараңдык. Бухул деп коет. Бул жамандыкка жаман сыпат да сараңдык. Ислам дини биздин баалуулугубуз жоомарттыкта, берешендиликте. Бирок сиз бир нерсе эжеңизге алып барып атканыңызда жакшылык, мал алып барасыз, башка нерсе алып барасыз. Ал дагы берсин мага деген ниетте алып барбаңыз. Болбосо кыйналасыз. Сиз Алла Тааладан кайтсын деп алып барыңыз, рахаттанасыз. Бербесе да рахаттанасыз. Берсе да рахаттанасыз. Ошон үчүн баарыбызга таалим. Туган, биз бирөөгө жакшылык кыла турган болсокчу, андан жакшылык күтүп, андан жакшылык кайтат экен деген үмүт кылып жакшылык кылбаңыз. Алладан үмүт кылып кылыңыз. Алла үчүн кылыңыз, болду. Ал бирок эми бул биз кылып атканда да, эми бирөө бизге жакшылык кылсачы, анда сөзсүз жакшылыкты жакшылык менен кайтарыңыз. Акысын берип коюңуз. Колуңуздан келсе бир нерсе бериңиз. Сизге бир нерсе жакшылык кылды бериңиз. Эчтеге жок болсо болбоду дегенде дуасын бериңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бирөө сизге жакшылык кылса, ошого ушунча жүрөктөн дуа кылыңыз, ушу жүрөгүңүз айтсын да, мен ушунун жакшылыгын помоюм, мактап койдум окшойт депчи. Ушу бердим жакшылыгын, ушу дуасы менен кайтарып бердим деген күбөлүк бергенге чейин дуа кылыңыз дейт да. Ошон үчүн иншалла бизге эки маселе болду. Бирөөгө жакшылык кыла турган болсок, андан жакшылык үмүт кылбай, андан кайтарымыбызды күтпөй жакшылык кылайлы Алла үчүн. Эгерде бирөө бизге жакшылык кыла турган болсочу, андан эмне кылайлы? Сөзсүз ошон жараша акысын кайтарып берели. Кандай тақсыр? Жакшы. Мен карындашыма намаз окуу десем, ар шылтоону айтып окубай жатат. Эмне кылсам болот дейт. Жөн эле намаз окуу дей берген менен болбойт. Бул жерде данышмандык менен биз кадам ташташыбыз керек. Кандай? Намаз окуунун пайдасын айтыш керек. Пайдасын айтыш керек. Азыр тахажжудтун мисалы тахажжудка турбайт да. Бирок айтсак, тахажжудка сен аэропортко барсаң, сага $1000 берем. Десе, мына ушул жерде отургандардын баарыңыздарга айтайын. Эртең Кудай кааласа саат 6-да ким аэропортко барса $1000 берем. Баарыңыздар барасыңар, барбайсыңар? Баарыбыз барабыз. Мен биринчи барам. Баарыбыз барабыз. Эмне үчүн? $1000 берип атат. Мага будильниктин кереги жок, жөн эле турам мен. Кеч уктайм, эрте уктайм, мага айырмасы жок. Сөзсүз турам мен. Мен кыйналып, уйкум чала болуп калды, уйкум келип, мүмкүн уктабай деле койушум мүмкүн. Турам. Эмне үчүн? Акчанын пайдасы бүгүнкү күнү биз жүрөгүбүзгө сиңип калган туугандар. Акчанын пайдасын көрүп, ошол акча $1000 менен мен эмне алам?
Мондай алам, мындай кажетин бүтүрөм деген көрүп калганбыз, жүрөгүбүзгө сиңип калган бул материалный нерсе, руханий, маанавий нерсе көзгө көрүнбөйт дагы. Ошон үчүн бизге тахажжудка тур, Алла Таала айтып атат, тахажжудка тур. Ал туруп 2 рекат намаз окусоң, дүйнөнүн ичинде канча байлык болсо ошонун баарынан жакшы дейт. $1000 эмес, $1 триллион да жакшы. Бирок бир сооп просто мындай болуп атпайбы? Алла Таала бу дүйнөдө берсе, бу дүйнө көтөрө албайт да. Субханалла. Субханалла деген бир субханалла деп койсоңуз, жер менен асмандын ортосунда мейкиндик бар го, боштук. Ушуга толтура сооп берет экен. Кана бир субханалла деп койлу. Субханалла. Мына ушуга Куда кааласа Алла Таала жер менен асмандын ортосунда боштукту толтуруп сооп берет. А бул жерге батпайт да, бу дүйнө көтөрө албайт. Мүмкүнчүлүк жок буда. Мейли, ошон үчүн мен айтарым, бу намаз оку дей бербей, намаз окуунун пайдасын айтайлы. Несин айтайлы? Пайдасын айтайлы. Ислам дининдечи маселелерден мурда пайдалар айтылган. Фазаил масаил деп коет да. Биринчи пайдалары. Пайдаларына адам кызыгат. Анан маселесин айтып коебуз. Мына 5 вакыт намаз окуш керек. Садаканын пайдасы биринчи айтыш керек. Анан садаканын өкүмүн кийин айтыш керек. Орозо туткандын пайдасын биринчи айтыш керек. Кандай пайдасы бар? Эмне сообу бар? Кандай сизге жакшылыгын берет Алла Таала? Эмне сооп ийгиликтерди берет? Алла айтып атат, орозо мен үчүн буну сообун мен өзүм берем дейт. Алла Таала айтып атат, орозо дейт, мына дозоктун калкан дейт. Мисалы да, эми сооптор бар да. Эми намазга келе турган болсок, намаздан көп сооп айтылган эмес. Намаздын ар бирин бөлүп айткан. Намазга тургандын сообу кандай, кырааттын сообу кандай, 5 вакыт намаздын сообу кандай, багымдаттын сообу кандай, пешиндики кандай, сажданики кандай, рүкүнүкү кандай, канча деген соң ошого эмне кылыш керек? Фазаил деп коет, фазаил амал деп коет го китептер. Вот ошодогу намаздын фазилетин китебин окуш керек. Ошондо биз дагы өзүбүз дагы намазга кызыгабыз. Намазыбыз жандуу боло баштайт. Экинчи Рияз Салихин деген китеп бар. Момундардын бакчасы дегенчи, ошол жерде дагы айтсаңыз, намаздын пайдалары, намаздын ушу артыкчылыгы, ценность намаза дейт. Ценность намаза. Вот ошону окусакчы бизчи, анан намазга умтула баштайбыз да. Түшүнүктүүбү? Ошондой эле мисалы ар бир амалдын фазилети биринчи айтылыш керек. Мечит салгандын фазилети, ата-энеге баш ийгендин фазилети деген бар. Ата-энеге баш ийсеңиз, Алла сизге эмне берет? Түшүндүңүзбү? Чын сүйлөсөңүз, Алла сизге эмне берет? Күнөөдөн сактансаңыз, Алла сизге эмне берет? Мечитке кадам таштап келсеңиз, Алла сизге эмне берет? Таарат алсаңыз, эмне Алла Таала сизге сооп берет? Толтур. Демек туугандар, кандай гана жөн эле амалды мындай кыл дей бербей, садака бер, орозо тут, намаз оку дей бербей, ошонун пайдаларын айтып берейли. Анан айтсак, Куда кааласа. Мисалы мен силерге барыңыздарга айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кимде ким даарат алып уктаса, даараттын пайдасын айтып берейин. Даарат алып уктаса, Алла Таала бир периштени дайындап коет экен, башында туруп, турганга чейин дуа кылат экен да. Канча саат уктайсыз? 5 саат уктайсызбы? 6 саат уктайсызбы? 7 саат уктайсызбы? Канча саат уктасаңыз, аны дуага салып коюп уктай берин. Ал өзүнүн ишин кыла берсе, сиз өзүңүздүн ишиңизди кыла берин. Сиз бияда түш көрүп, подушка алмаштырып, беймарал уктай берин. Ал өзүнүн ишин кыла берсин, сизге дуа кылып. Бир периштени дуага салып койдуңуз дагы, жыргап жатасыз да. Бу ошого эмне амал кылыш керек? Болду. Ошо дааратка канча 1-2 мүнөт. Биз ошого дагы жалкоо болуп атпайбызбы? Экинчиси, ким даарат алып уктаса, эгерде тагдырында өлүм келип калса, ошо түнү ал шейит болду дейт. Шейиттин даражасын тапты дейт. Өлдү, жөнөкөй эле өлдү. Бирок Алла Таала шейиттерге берген даражаны берет экен, соопторду берет. Видиш? Даараттын сообу. Даараттын ушу пайгамбарыбыз айтат, колуңарды дааратка алганда акыркы тамчы түшөт го, бул акыркы күнөөнү алып түшөт дейт. Көрбөйсүзбү кандай дегени? Эми азыр бул убакыт жок, суроолор көп. Просто айта турганым, ошол 2 китепти окусаңыздар, өтө көп нерсени табасыздар. Фазаил амал, Рияз Салихин, ошо китептерде көбүнчө фазаилдер айтылат да. Ошого айтышыңыздар керек. Биз аялым экөөбүз жылдап 2 жакта жүрөбүз. Шарият боюнча канча убакыт 2 бөлөк жашаса болот?
Эми шарият боюнча мүмкүн болушунча чоң эле болуш керек туган. Бирок кээде эми ылдыйоодо болуп калат, турмуштун тартыштуулугу болуп калат. Хазирет Умар разияллаху анху сураган эле. Сураганда ошо аял киши канчага чейин күйөөсүз чыдай алат дегендейчи. Бир риваятта 4 ай деп келет. 4 ай. Болду. 4 ай жумуш кылганыңыздан кийин, 4 ай аялга жакындабаганыңыздан кийин, 4 ай аялыңыз эркекке жакындабагандан кийин, эми болду, эми келгиле деген сөз. Жылуу жан, ысык жан, адамдын ар бир адамда өзүнүн напсынын кумары бар, каалоосу бар, укугу бар. Анын артында шыпасы бар. Анын артында кандай деген алхамдулилlah Алла Тааланын бир рахаты бар. Үй бүлөлүк турмуш бар туган. Башка нерсе бар көп. Демек туган мындай жөндөн жөн эле акча деп дүйнөнүн аркасынан кууп жылдап жүргөн болбойт. Өзүң да күнөөгө батасың, айтып коеюн. Бул жактагылар дагы аялың бияка таштап кеткенсиң да, башка жакта жүрөсүң да, ал да күнөөгө батат. Анан эки оңор күнөөгө баткандан кийин үй бүлө бузулат. Пикирлер өзгөрөт. Ойлор өзгөрөт. Турмуш бузулат. Эгерде бала чака болсо, алардын жашоосу кандай болот? Тарбиясы кандай болот? Мына кеп туган. Ошон үчүн мына болбоду дегенде мен ушунчалык зарылчылык менен айтып атканда 4 ай. Андан ашыча жакшы эмес. Бир риваят 6 ай дегенде ажери бар. Мейли. Жумушта иштегенде намазды ошол кийим менен окуса болобу же тазасыны кийип окуу керекпи дейт. Кээде мисалы стодо иштегендер бар. Эми намаз окубай койгондон ошол кийим менен окуганда эле 1000 эсе деле жакшы. Бирок намазда кийим таза болсун деген ошол жерде кан, зара, жаман нерселерден кийим таза болсун, бирок май сай болуп калат го. Ал кийим менен намаз окуса болот, ал нажас эмес да, май. Жоосу груз, жоосу топурак болуп калды, же бир аз ылайы болуп калды, мейлиби? Ал нажаска кирбейт да. Мисалы кусунду болбосо, зара болбосо, кан болбосо, макулбу? Ошондой эле мисалы жоосу арак спирт төгүлбөсө, ал кийим нажас эмес да. Окуй берсе болот. Бирок адепсиз соо азыраак болуп калат. Ошон үчүн алымдарыбыз айтканда, намазга турганда сиз бадышалардын бадышасынын алдында туруп атасыз да. Сиз бадышанын приемныйына кайсы кийим менен барасыз? Же ушундай тойго, жакшы ушу туугандар тойго чакырып калды эле, кайсы кийим менен барасыз? Эң жакшы кийим болбоду да эле мейли эски болсо да таза кийимге барасыз да. Ошол жерде уяла турган кийимди Алланын алдында туруп окуу ал дагы уятка жараша дейт да. Алла уят болот деген. Ошон үчүн иншалла эң жакшы кийимди намазга кийиш керек. Эң таза кийимди намазга кийиш керек. Макру болуп калат мына сиздин айткан болгон кийим таза эмес болуп калсачы, мындай кичине май сай тияк болуп калса. Аял киши өзүнүн ата энесине белектерди берсе болобу? Ошол жөнүндө айтсаңыз, болот да. Эң жакшыны о бил валидайни ихсана дейт. Эң жакшы белекти ата энеге бериш керек. Анан уже башкаларга бергиле. Мугалимиң барбы, устазың барбы, шейхиң барбы, бала чакаң барбы, досуң барбы, кошунаң барбы, классташың барбы, курсташың барбы, эмне балең болбойбу? Эң жакшы белек кимге? Ата энеге. Эң жакшы кызмат кимге? Ата энеге. Эң жакшы сөзчү? Ата эне. Эң жакшы тамак? Мына. Болду. Ушуну Куранда "Ва бил валидайни ихсана" деп айтып койду. Анан калгандары очередь. Жолукчан окуучу кызга мектеп директор каршы чыгып кетирип салды. Эмне кылса болот? Жо мектептен кетиргенге акысы жок. Жолуктун себебинен мектептен кетире албайт туган. Мектепке кеч келди, контрактсын төлөбөй койду, эки алып атат постоянно, мугалим эжекелер менен тартышып атат, жада бир тартипти бузган. Ушу жөнөкөй бир ак жолук салып койгон кыздардын башындагы татынакай болгон, уяттын белгиси болгон, кыз баланын келечеги машалла энелердин белгиси болгон жолукту ал мектептен кетип калганга себеп болбой калат. Бул директорубуз кичине аша чагып койду го дейм да. Ошо биз баарыбыз билишибиз керек, андай кылбаш керек деганда. Ошон үчүн жаштакай сүйлөшүп, Аллага тофик берсин. Эч качан конфликтке барбай чечкиле да. Жолдошум Казакстанда иштейт. Мен кайын журтум менен жашайм. Эки жакта жүргөн болобу? Аларга азыр эле айтып бердим. Эки жакта канчага чейин жүрсө болот.
Намаз окуганда оюма ардекелер келе берет. Ошону кандай кылыш керек? Намаз окуганда кичине адеби бар. Эгерде биз намазыбызды жандуу, күчтүү, нурлуу кылганды кааласак, намаз окугандан мурда хотя аз болсо дагы бир 10-15 секунд болсун, 20 секунд болсун, кичине өлүмдү эстеп коюш керек. Нени эстеп коюш керек? Өлүмдү эстеп коюш керек. Ар кандай пикир келе бербейт. Биринчиси. Bir 2-3 zikir kılıp koyuyoruz. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah deb. Anan Peygamberimiz aytkan, koştoşu namaz okuğula degen. Namaz okuğanыңарда koştoşu namaz, salatul muadda deb koyat. Koştoşu деген namaz kандай? Мүмкүн ушул намаз менин жашоомдо акыркы болуп коштошуу болуп калбасын. Болушу деле мүмкүн да. Мисалы азыр Кудайым буйрса, иншалла аман болсок, иншалла куптан окуйбуз. Мүмкүн акыркы намаздар, каяктан билесиң? Таңга чейин бизде гарантия же жазып койгон сертификат, же бир нерсебиз жок да, биз чекпек, я. Сен точно таңга чейин жетесиң депчи. Hazret Umar разияллаху анху айткан сөзү бар. Ибн Умар разияллаху анху айткан сөзү бар. Таңга жетсеңер, кечти күтпөгүлө. Мүмкүн кеч башка жакта болуп калышы мүмкүн. Кечке жетсеңер, таңды күтпөгүлө. Таңда башка жакта болуп калышыңар мүмкүн дейт. Силер дүниөнүн балдары болбой, ахиреттин балдары болуп калат. Өлөрдөн мурда бир жолу өлүп көргүлө. Өзүңөрдү өлүктөрдүн катарында эсептеп жүргүлө деген насааттары, насаат издегенге өлүм жетиштүү деген сөздөрү карасаңыз, алардын кандай тарбиялуу, кандай тазалануу, кандай пикир ойлору бир жерде, кандай деген ушу жүрөгүнүн каалоолору жакшыга батырылган таң каласыз. Мынакей мына жерде эмне деп айтып атат? Демек, ар кандай ой кетпеш үчүн бул бир. Экинчиси, баарыбыз иншалла намаз окуп атабыз да. Ошондо сизчи азырчы бул арабча сөз да. Субханакаллахумма деген, Алхамдулиллах роббил аламин деген, Субхана роббил а'ла деген, Ат-тахияту лилла деген. Мисалы арабчада эми болчу, биздин эне тилибиз эмес да. Ушуну котормосун окуңуз. Дагы окуп атканыңызда ошол тилиңиз арабча окуй берсин, оюңуздагы түшүнүгүз эне тил менен түшүнө бериңиз. Ошондо башка ойго сизге кире албай калат. Брон кылып коюң да буякты. Макулбу? Ушундай кылганыбызда гана башка ой пикирлер келе албай калат. Эгерде башка бир ой келет да, шайтан өтө балада болчу. Бул мындай кылат. Сразу эле сизге арам нерсени ойдап келбейт. Сизде мындай кылат. Азыр намазды баштасаңыз, Куранды окуган калып чыгат дагычы. Куранды алдыңызга коюп окуп атат элеңиз, бир маалда эле базарга отурасыз да, Куранды окуп атасыз да, болду, Куран жок эле, базарда соода саттык кылып атасыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү рекет, төртүнчү рекет, Аллах ассаламу алейкум, ва алейкум деп намаз бүтүп калды. Дордойдо жүрөсүз да. Кантип алып чыгып кетти? Ушул жерден Куран окутуу аркылуу алып чыгып, дордойдо сизди Куран окутуп туруп, контейнерге салып койду, 4 рекет бүтүрүп койду. Мынандай кылып. Жолубуз ушул жерден алып чыгат. Бир жайлоодо Куран окутат дагы ошол жерге алып чыгып кетет. Же ошол жерден Меккеде таваф кылган калып барып туруп ошол жерден ана ассаламу алейкум кылып берет. Демек буну нурани пардалар деп коет. Шайтан арам жолу менен эмес, мындай туура жол менен дагы алып кеткен жагы бар да. Ошого алдырбаш үчүн окуп аткандын артынан кетсек, иншаалла биз иншаалла тияк бияка астайбыз да. Ошонун аркасынан кете турган болсок. Анан дагы бир неме, намазга өзү машык кылыш керек. Ушундай берилип башка нерсени ойлобой окуганга нафил намаздарда машык кылыш керек. Машык кылыш керек. Алдын дуа кылыш керек Алладан сурап, я Алла, ушундай бир калыс өзүңдүн ыраазылыгың үчүн бир берилип 2 рекет окуганга жардам берчи депчи. Толук аракет кылып туруп, андан кийин бүткөндөн кийин дагы я Алла, кемчилдигин жоюп, будан ары да жакшы намаз окуганга жардам берчи деп сураш керек. Алладан жардам сурабасак, биз азыр өзүбүздө мен биларман болуп эле, мен кыйын болуп эле кетип атам да. Андай эмес, Алладан жардам сурайлы. Биз жардамына дайыма муктажбыз да. Анан бир аалымдардын сөздөрү бар. Аллаху акбар деп намазга киргенден кийин, ассаламу алейкум дегенге чейин Алланын алдында турамын деген сезим сенен үзүлбөсүн дейт. Рүкүдө, саждада, каадада, кыямда болбоңуз,
Алланын алдында турам деген сезим, ошол сезимди алып келгенге аракет кылың дагы, сизге ой келсе аны түрткөнгө аракет кылбаң. Түртсөңүз түртүлүп кетесиз. Сизге бир жаман ой келет да, ошону кетиргенге аракет кылбаңыз. Түшүндүңүзбү? Анан көрөк башка нерсени ойлогонго, кайсыны? Алланын алдында турам деген ойго алып келиң, ал акырын өзү кетип калат. Ошон үчүн ар кандай ойлор келбеген жолу ушундай. Бардык пенделер кемчилдиги болгондой эле пайгамбарыбыздын да кемчилдиги болгонбу? Жок, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кемчилдиги болгон эмес. Алар маасум анил хата, каталардан сакталган булар, кемчилдик болгон эмес. Хилафи аула деп коет. Хилафи аула деген сөз мындай. Жакшы менен жакшыраакты бир жакшы, бир жакшыраак. Ушу жакшысын кылып жакшыраагын таштап койгон учурлар болгон. Бирок жаман менен жакшы болгондо жакшыны таштап жаманды кылган болгон эмес да. Түшүндүңүздөрбү? Жакшы менен жакшыраактын ортосунда жакшыны кылып жакшыраакты кылбай койгон ушундай моменттер болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн кечирим сура деп Алла Таала буйрук берген. Демек, кээ бир жерлерде Алла Таала пайгамбарыбызга кечирим сура деп буйрук келгени үммөткө таалим үчүн болсо, кээ бир жерлерде ушундай таалим тарбияны дагы үйрөткөн. Жолдошум менен жашабай калганбыз. 3 балам бар. Кичинем 7 айлык. Балдарын каралашпаганына айла жок, алимент тапшыргам. Эми уулум 5 жаш. Тишим дейт. Экинчим кулагы ооруп балдарды көргөзүп берчи больницага десем көнбөйт. Өзүм кичинем менен чыга албайм. Алимент төлөсө эле такыр карабаш керекпи балдарын дейт. Жо мындай туугандар, урматтуу эркектер. Балдар, кыздар сиздердики. Кыз паланчанын кызы деп сиздин атыңыз аталат. Бала паланчанын баласы деп сиздин атыңыз аталат. Сиздин урпагыңыз уланат. Ошон үчүн шариятта сиз никеге кабыл алдым дегенден кийин эне кандай болуп кеткен чакта дагы бала дагы кыз дагы сиздин белиңизден чыккан бала кыз сиздики болуп эсептелинет. Аны багуу алимент менен чектелбейт. Алимент мамлекет кичине коюп койду, кичине эсине келсин, аз болсо жардам деп турсунчу. Жок. Зарылчылыгына жараша кийим, кече, ооруп калса дары, дармек, таалим, тарбия бардыгы атасынын мойнунда болот туугандар. Атасы көтөрүш керек буну. Жер чукуп табап акчаны каяктан табайт, аларды багыш керек болот баары. Өлүп эле калбаса, мурас болгондо дагы ата өлгөндө ошо балдар, кыздары мураскор болот. Ата эне баласын уруп сөгүп тарбиялаган туурабы? Бала оюн айта албай калат экен дейт. Жок, уруп сөгүп тарбиялаган болбойт. Аларды көбүрөөк мактап, көбүрөөк жакшы көрүп, аларды көтөрүп тарбия кылыш керек. Кээ бир учурларда кичине урушу керек, урушу. Чымчып коёбу, чүкө бир коёбу, талуу жерге эмес. Балдар тарбия кылганда эскертүү менен, атанын сүрүү болуп турсун, сүрүү менен. Бирок азмас, ошондо дагы урушу аз болуш керек. Ал баягы нан жасаганыңызда туз себес го? Унга канча туз саласыз? Унга канча туз саласыз? Экөөнүн проценттин соотношениясы канча? Ошончолук аз болуш керек. Туздай эле болуш керек да, баланы туздап урушканы. Un баягы жакшы көрүп, аларды мактап, жылуу сөз айтып, анан көбүнчө аларга тарбияны ата эне өзү үлгүсүнөн бере турган болсо, практика сүйлөй бербей, өздөрү амал менен берсе, бул таасирлүү болот. Бир контейнерде 2 киши соода кылабыз. Мен жок убакта ал адам менин товарымды 50 сомго кымбат сатып, өзүнө алыптыр. Ушул туурабы? Кээде мен да сатып коюп, саткан бааны толук берем ага. Мындай. Экөөңөр иштеп аткан болсоңуз, сиздикиби? Мен бир жака кетип атам. Макулбу? Мына сотка 2000 сом турат, 2000 сом турат. Сизге айтып койдум, ушу 2000 сомго сата бересиз деп койдум. Болду. 2000 сомго. 2000 сомдон аша сата албайт ал. Аманат кылып кеттим, мен мешитке намаз окуп берем деп кеткенмин да. Эми айтып койдум. Мага 2000 сом берсеңиз болот, каалагандай сата бериң. Ал келди 10000 сомго сатып берип, 8000 сом чөнтөгүнө салып, мага 2000 сом берип койду. Боло берет ага, адал.
Эгерде муну ачык эле коюп койсо, кыскасы өзүнүн басынан төмөн болбосун деп коюңуз дагы. Мүмкүн 3000 сатабы? Ага адал да, ага адал. Эгерде антпей эле ар биринин өзүнүн бааларын чектеп койгон болсоңуз, анда ашыкча 50 сомбу, 1 сомбу ашыкча сатып туруп алганы адал болбой калат. Мен өзүм намаз окуйм. Жашым 12де, хижап кийем, мектеп окуучусу болом. Бирок мектепке барсам, эжекелим сага хижап кийгенге болбойт дейт. Ошол туурабы? Эми хижап бизге бул жолук эле азыркылар. Жолук маселесин туугандар айтып атам. Бүгүнкү күндө мугалимдер дагы, ата-энелер дагы баланын окуусуна, билимине, тарбиясына, ден соолугуна көбүрөөк көңүл буруш керек. Жолукка караганда. Анан албетте жолукту да кээ бирлер салат десе кичинекей эле кыздарга тизесине чейин салып коюп жүтөтүп, же тияка бияка андай да кылбаш керек. Мейли, аккуратный, тазараак. Биздин урп адатты дагы эске алып, бизде көк, кара кичине жакшы көрүлбөйт мисалы. Башка адамдардын, башка улуттардын маданиятында кара көк боло берет, эчтеке эмес. Бирок биздеги баягы каада салтта ошо сиңип калган кара кичине мындай көк мындай аз-маз не приветствует да мына бир айткандачы. Ошон үчүн булардан кичине неме болуп туруш керек. Калган ак жакшынакай, жашыл, сары жакшынакай эмелер бар. Ал жолук эч бир жамандыгы жок го дейм. Мен магазинге товар сатам. Башчым коюп берген баадан үстүнө кичине кошуп сатсам кандай болот? Уруксат берсе боло берет. Күйөм үйгө ичип келгенде да, ичпегенде да үйгө түкүрөт. Тамеки чегет. Кандай кылсам болот дейт. Үйдө талим тарбияны башташ керек. Азыркындай эле. Эми үй тазаны кармаш керек да. Эми эгерде мына адепти үйрөнсөк, анда башкача болмок да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын тарабынан тугандар адептер жана сүннөттөр бар. Biz ушул мечиттин үстүндө сабак бердик эле. Адептер жана сүннөттөр деп 100дөн ашык. 100дөн ашык. Бардык нерсенин адеп сүннөттөрү бар. Жакын арада Кудай кааласа китеп чыгып калса, иншалла кыргызчасы даяр, орусчасы да даярдалып атат. Буюрса ошодон дагы иншалла биз пайда алсак болот да. Кандай адеби экен? Маркумду узатуунун адеби. Наристени күтүп алуу адеби, эркектин мойнундагы, аялдын мойнунда балдан тарбия, тамак аш, жаткан, турган, кийинген, чечинген, кыжаалат, кайгы, курсанчылык бардыгы. Буюрса иншалла. Мындай кылган туура эмес. Карышкыр чөө атса болобу? Жана алардын терисинин акчасы адалбы? Болот. Карышкыр зыяндуу, чөө өрүлөр зыяндуу, зыян берет. Буларды атканга мамлекетте по-моему акча берет болуш керек, Ошондой болсо керек. Буларды атса болот. Анан кийин аткандан кийин терисин сатсаңар да болот. Адал. Терисин биз кийип алсак деле болот. Адал. Анан бул эти арам. Бирок териси аны ашаткандан кийин, ашатабы? Жана ашаткандан кийин болду. Аны кээ бирлери тоң кылып алат, башка кылып алат, кийсе боло берет. Чочконук гана болбойт. Түлүкү болобу, сус, эмне деген гана жаныбарлар, аюу болсун, бардыгын терилерин постек кылып алсаңыз дагы болот, кийип алсаңыз дагы болот, баш кийим кийип алсаңыз дагы болот. Чочконуку гана болбойт. Аны ашатсаң дагы, баракет кылсаң дагы ал болбойт. Мен агамдан 5 гектар жер алгам. Акчасын бергем, бирок документин бербей жатат. Бул болбойт. Акчасын бергенден кийин документин бериш керек. Кудайдан коркуш керек. Кээде шашып дааратканага барганда азан чакырып калат. Эч нерсе болбойбу? Эгерде намаз тура турган болсо, бул жакта намазга, фарызга кечип кала турган болсоңуз, кире бериңиз дааратканага. Азан ошо намазга келгиле деген чакырык. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн азанды угуп алыңыздар. Азанга тил менен жооп кайтаруу сүннөт, пут менен жооп кайтаруу важип. Милдеттүү деген сөз. Тил менен азан айтса, Аллаху акбар дейт. Биз деле Аллаху акбар деп коебуз. Кээде ошо дааратканага неме болуп калды? Эгерде убакыт боло турган болсо, азанды угуп жооп берип бүтүп, анан кийин киресиз. Ажатканагачы. Эгерде бул фарыз эртерээк башталып калса, кечип калбаңыз, анда кире бересиз. Бул бир Кыргызстандагы маселе. Бирок Меккеде болуп калсаңыз, Мединада болуп калсаңыз, азан айтылып сиз ал жерде туалетте очередтер көп да. Кирбей тура берсеңиз, анан билбейм ол эмне болуп кетет. Кийинки намазга жетип калышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн ал учурда азыркында жөн эле кирип даарат алып чыга бересиз. Намаз окуп жатсам, 2 жаштагы балам путума оролошуп, ойноп
ойнай берет. Саждага барсам белиме чыгып алат. Мен окуй берем. Намазым бузулбайбы? Намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Бала кеде путугал азыркы кармап неме кылыпчы. Ушундай да амалу касир деп коет. Амалу касирде намаз бузулат, ал мындай деген. Сырттагы адам бул намаз окубай эле турат го депчи. Бир, экинчиси, бир кол менен кыла турган ишти эки кол менен кылсаңыз намаз бузулуп калат. Мисалы, мен намазга бардым. Телефон чыңгырап атат. Телефонду ушу бир колдо өчүрүп койсоңуз болду. Макру болот, бирок намаз бузулбайт. А телефонду алып эки колдо өчүрүп койсоңуз, анда уже намаз бузулуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Ошондор мисалы карап турупчу. Баш кийимди түшүп кетти да. Мындай кылып калпакты кийип алсаңыз кайра бузулуп калат намаз. Эгерде бир колдоп болуп калса, макру болот, бирок бузулбайт намаз. Баланы дагы эки колдоп мындайдан көтөрүп, кайра мингизип, кайра коюп, намаз бузулуп калат. Бияктан көргөн адам бул намаз окубай эле эмне кылып атат дейсиң да. Түшүнүктүбү? Кээде акырын эми бул басып албайын деп, же болбосо буга кичине катуу тийип калбасын деп, бир кол менен акырын мындай кылып койсоңуз, бул менен намаз бузулбайт. Түшүнүктүү да? Даш келди. Менин агам үйүн өз ыраазычылыгы менен берген. Биз эч нерсе берген жокпуз, ошол туурабы дейт. Берип койгон жакшы эми, колуңардан келишинче. Мүмкүн агаңар байдыр, силерге жардам катары үйүн берип койду. Силер да Кудай кааласа, аз болсо дагы кичине кан чыгарып, же болсо кызмат кылып, эки рекет намаз окуп, дуа кылып, агаңарга ыраазычылык билдирип койгула. Эчтеке кылган жокпуз деп отура бербей болбойт ал. Күйөөм иштебейт, үйдө отурбайт. Иштебейт дейт. Үйдө отурбайт. Балдарды өзүм иштеп багам, бул күнөө эмеспи дейт. Жок, биринчи күйөөгө бар. Таптакыр болбосо, анда зарылчылыктын учурунда аял киши өзүнүн бала чакасын багыш үчүн чыкканга уруксат. Эгерде күйөөсү мындай акылы жетпесе да, акылы кем болсо, тойго кандай карайсыз? Дар көп чыгым, тойго кандай карайсыздар? Көп чыгым кылбаш керекпи дейт. Ооба. Тойго эң жөнөкөй болуш керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Аулиму валау бишат", бир кой союп болсун, той өткөрүп койгула деген ошол эле айтылган. Азыр биз бүгүн бирок маани берип, канча деген исраптар чыгып кетет, ал жакшы эмес. Эжем намаз окубайт, эмне кылсак болот? Мен айттым бунун жообун. Ушу сабакта башында карасаңыздар бар. Кайнежелер инисинин үй бүлөсүнө киришип, келинди айдаганы акысы барбы? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи сураныш дейт. Жок тугандар. Бүгүн кичине кайнене кандай баланы төрөгөн, чоңойткон, ал кандайдыр мисалы айтканга, келинге насаат айтканга уруксат. Кээ бир кайнежелер совсем эле киришип кеткен жакшы эмес тугандар. Бардыгына өзүнүн мындай эрежеси, өзүнүн мындай орду болуш керек да. Слишком насаат айтса дагы, же болсо өзү бир каалоосун айтса дагы өзүнүн чегинде болуш керек. Аралашып кеткен жакшы эмес. Мен базарда мал алып, кайра эле үстүнө акча коюп сатам. Бул адал элеби? Мал базарда сиз малды акчасын берип туруп колуңузга алгандан кийин, андан кийин сатсаңыз болот. Акчасын бербестен туруп саткан болбойт. Колуңузга кармабастан туруп сатып берген болбойт. Түшүндүңүздөр да? Сөзсүз иншалла расчет кылышым керек. Уйдун акчасын бердим да, 50 000 сом уйду алдым. Bu kişi gelip kaldı ya, bana vermez bir kadar. Kança kadar? Alana 60 milyon. Все, satıyordum. Bolu öyle. Akşanı vergen, koluma aldım. Polnu mülk meniki, bunuku emes. Ben kalasam bunu bekerdele veriyorum. Kalasam vapşele 100 000 desem de satmayla uyga alıp ketem. Kalasam biraz koşup satıyorum zarılçılığını. Al bana adam. Çünkü mü? Berbesten tur satıyorgen, bolboyt. Так, мен кээде арак коюлган дасторкондо отурганга туура келет. Кандай дуа кылыш керек? Тез чыгып кетейин деген дуаны кылыңыз да. Отуруп калсаңыз, биринчи караңыз, арак коюлуп аткан жерге барбаңыз. Ал дасторконго отурбаңыз. Ал комнатага кирбеңиз. Ал тойго барбаңыз. Арак коюлуп ичип аткан жерге. Бирок билбей эле барган элеңиз, тишина бар, тынч эле отуруп ичип жеп атыр, бир маалда башташты да. Анда кетип калыңыз болду. Ал жерге билбей барып алгансыз да. Анда кетип калыңыз. Алланын наалаты жай турган жерде отуруп алып, наалаттан алып отурайлы. Болбойт. Сода ишинде үстүнө канча сом коюп сатса боло берет.
же 100 сомго 10 сом коюп сатыш керекпи, сүннөт эмне дейт. Канча сатсаңыз да болот. Акыңыз сиздин. Албетте элдин зарылчылыгы бар да. Будай, нан, мондайчы. Ошолорго көп саткан болбойт. Өзгөчө муктаждык учурда элдин муктаждыгына пайдаланып туруп акчаны көтөрүп туруп саткан болбой калды. А так мисалы мынау телефончу, аты эмне эле? Филиппистеби ошол. Бул 2000 сом. Бир жерде 3000 сомдон сатат, бирөө 5000 сомдон сатат. Мен 10.000 сомго сатам. Ал менин акым канча кашты кошсом боло берет ал. Болсо сатпайм. Өзүнүкү да. Мен бирөөгө чөп майдалагыч саттым эле. Бирок ал бир айдан кийин албайм деп акчасын бер деп жатат. Ушул туурабы береке айтышып кол берип соода кылдык эле. Туура эмес. 3 күндө мисалы ыктыяр. 3 күндө мисалы неме болуп калса ыктыяр берилет, Ошонун үчүн неме болсун. Бир ай иштетип алгандан кийин болбойт анамына деп ал болбойт. Балагатка качан толгонумду кантип билем дейт. Балагатка толгондо мисалы түшүр көп. Эркектик белги, кыз балдарга өзүнүн белгиси болот. Кандай жол менен үйлөнсө болот агай? Ага кандай амал кылам? Үйлөнөм деп үйлөнө албай жүрөм. Жашоомду кандай кылып тууралайм дейт. Эми калаңыздар, эми чындап эле бойго жеткенден кийин шарияттын талабы, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо эркектерде турак жайдын камсыздаганы, өзүн эле бакпай аялын кошо бакканга да күч болуш керек. Калыңын бергенге да күч болуш керек. Болбосо шарият уруксат бербейт үйлөнгөнгө. Анда эмне дейт анан? Бул күнөөгө батсынбы? Жок, күнөөгө батпайт. Эмне кылат десе, орозо кармайт. Орозо кармап жүрөт. Болбосо адам күнөөгө калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер мүмкүнчүлүк табылганга чейин орозо кармайт. Мүмкүнчүлүк табылгандан кийин анан үйлөнөт. Анан бул жерде мисалы кандай деп эми ата-эне менен да кеңешиш керек, истихара да кылыш керек, дуа да кылыш керек. 2 баласы менен мусапыр жерде 5 жылдан бери жүрүп, аялы менен балдарын көчөгө таштаган күйөөсүнө кандай жаза берилет? Эми арам бул тууган эми чоң күнөөдө кандай жаза берилет эми Алла Тааланын иман берсин. 3 жолу намаз окуп кайра эле таштап арак ичип алган болсо, бир кишинин артынан баарыбызга ырыскы бербейби дейт. Жок, андай эмес, Алла Таала ырыскы берет, күнөөнүн себебинен ырыскы кыскарат деген жери келет, бирок буга тиешеси жок. Күйөөсү сүт акысын бериш керекпи? Жубайынын бербесе болобу дейт. Жубайынын сүт акысын андай жок туугандар, сүт акысы деген анда берде жок. Махр деген бар го, калың, бул ар бир мусулман кызынын акысы болот. Эне сүтү сүт акысы эмес бул. Макулбу? Күйөөсү сүт акысын бериш керекпи? Жубайын берсе болот. Турмушка чыккан кызыма үшүр берсе болобу дейт. Үшүр менен зекеттер булар бардыгы бир. Кызга берсе болбойт. Угуп алыңыздар туугандар. Зекет, үшүр өзүңүздүн кызыңызга, балаңызга, небереңизге берсеңиз болбойт. Атаңызга, чоң атаңызга, таятаңызга, макулбу, болбойт. Таяне чоң эне болбойт. Зекет, үшүр аялыңызга, аялыңыз күйөөсүнө берсе болбойт. Бир туугандарына берсе боло берет. Убакыт барбы бизде? 5 мүнөт барды? Макул, буга да жетебиз. Кээ бирөө эч амал кылбайт, туура эмес иштерди көп кылат. Бирок ырыс кылуу, кээ бирөө жакшы амалды көп кылат, бирок бир жетсе бир жетпейт. Эч кыжалат болушу керек. Бир жетсе бир жетпейт бар го, бул пайгамбарыбыздын ырыскысы. Буга эмне дейсиз? Эң бактылуу адам. Пайгамбарыбыз айткан, бир күн курсагым тойсо, Алла Таалага шүгүр кылам, бир күн курсагым ач болсо, Алла Таалага сабыр кылам дейт. Ушул жашоо мага жакшы дейт. Мынакей, 2 күн катар курсага тойгон эмес. Пайгамбарыбыз өзү да айтып атат, амалында да көрсөтүп атат. Кимге аз эле Алла Таала ырыскы берип койду да, азыркындай көп эмес да, аз эле ырыскысы бар. Ошого бул разы боло турган болсо, Алла Таала мандан аз эле амалдагыдан разы болот дейт. Көп амалыңдын кереги жок, кичине эле амал кылсаң болду, бейишке кире бересиң дейт. Мусулман кембагал, бай кембагалга караганда 500 жыл мурда бейишке кирет, билесизби? Экөө тең 5 убакыт намаз окуйт, экөө тең орозо кармайт, экөө тең ажылык кылган, экөө тең. Бирок бул кембагал мусулман, бул бай мусулман. Бул 500 жыл бейишке биринчи кирет.
Демек туугандар, ал байлык дегени бул көп ырыс кылуу, анан кийин жаман жүрсө деле эми Алла Таалам сыноо үчүн берип койгонда ага ойлогош керек. Алла Таалам бардыгына тегиз берип койгонда уйкун үчүн, мисалы уйку, жүрөктүн рахаты, бай, кембагал, эркек, аял, кул, бадыша айырмасы жок да бул. Мейли. Асмандагы көгүчкөндү кармап жесе күнөөбү дейт. Жок, күнөө эмес. Көгүчкөн адал жесеңиз болот кармап. Бирөөнүкү болбосун да. Жапайы көгүчкөндөр болду. Өзүңүздүн көгүчкөнүңүз мейли. Анан бирок учуп кеткан кээ бирлердин көгүчкөнү бар да өзүнүкү. Ал сатып кой берген башка. Ошону атып жеп болбойт ал. Үйдө сүрөт илинип турса, үйгө периштелер киреби же кирбей калабы? Кирбей калат. Бир тууганым көп суммадагы акчасы муктаж болгон эле. Мен бир тууганыма банктан көп суммадагы акча алып бердим. Күнөө болбойбу? Күнөө болот сизге дагы. Мен жакында балалуу болдум. Азан коматты өзүм айтсам болобу? Болот. Балалуу болгон учуңузда, туугандар, эң жакшысы ушул: оң кулагына азан, сол кулагына комат өзүңүз эле айтып коюңуз. Молдону деле күтпөй эле. Эмеден роддомдон чыгарбастан эле, ошон мүмкүнчүлүк болсо роддомдун ичинде эле айтып коюңуз. Болбосо үйгө келгенде айтып коесуз. Базарга бир нерсе алып барсам, ич эле соодам жүрүшпөйт. Кандай дуалар бар дейт. Туугандар, базардын дуасын окуңуз. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамд юхи ва юмит биядихил хайр ва хува аля кулли шайин кадир. 1 миллион сооп жазылат. 1 миллион күнөө кечирилет, 1 миллион даража бийик көтөрүлөт, 1 кан сарай Алла Таалам бейиште берет. Таквалык кылып дуа кыла бериңиз, ишиңиз жүрүшөт. Ма яттакилла яжал лаху махража. Алланын жолун ачам деп өзү вада берген. Алла Таалам иншаллах баарыбызга амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ва ахиру даъван алхамдулиллахи раббил аламин. Салам алейкум. Мына экөөнү окуп коеюн, була азанга эле. Биз өзүбүз отуруп турайлы эми. Эмнеде бирөө жазып тур да. Аял أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La